Интернет айдыңында эмнегеп, қайырдан алдыда актуалды болып талқуға жем таштаған малыматтарға кененірек тоқталауыз. Студияда қызматта Тұтан Мелисов, саламатсыздар ба? Президент Садыр Жапаров Facebook социалдық тармақтағы өздік барақшасы арқылы фермерлерге жана дыйқандарға қайырылып, мамлекет дыйқандарға қолдың келішінше қолғабыш қылып, арзан насияларды беріп баштағанын жазды. Президенттің білдірісіне олайық, айыл чарба бағытында жеңілдетілген насия беруге 26 миллиард сом бөлінген. Президент өз қайрылуысында жақындан бері 3 жылдық мөөнөтменен 6%-дан насия ала баштадыңыздар. Бұл насияларды Айыл банк, Реска жана Керемет банк өкмөттүк банктар арқылы беріп жатабыз. Жалпысынан айыл чарба бағытында арнап жеңілдетілген насия беруге 26 миллиард сом бөлінген. Мұның içinde 1,5 миллиард сом үрін сатып алуға, 1 миллиард сом ирригация тұтымын жақшыртуға, қалғаны дыйқандар менен фермерлерге 3 жылдық мөөнөткө насия берүү үчүн бөлінді деп жазған. Айтсақ, быйыл жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөн сатылып алынды. Бул үрөндөр мурда карызы бар жогуна карабастан дыйкандарга 4,5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилет. Мындай кайрылууну соц тармактын колдонуучулары четте калбай президенттин кеңешин жана кайрылуусун кубаттагандар болду. Анда комментарийлерге кезек берели. Рахмат президент, жакшы иштеп жатасыз. Бир топ жеңилдиктер байкалып жатат. Эң жакшы жетишкендик, айыл чарба багытына жакшы көңүл бурулуп жатат. Ишиңизге ийгилик, Садыр Нуркожоевич. Садыр Жапаров, биз кайрылсак атаңдын кредити бар деп кредит берилбейт экен. Үйдү коюп алганбыз, ал эми кашарды коюлу десек, чарбаңар бар деп берилбейт деп коюшту. Эмне кылсак болот? Эң жакшы жаңылык, кредитти мурда алыш өтө кыйын болчу. Азыр аябай жеңилдеди дыйкандарга. Аллах разы болсун, ишиңизге ийгилик. Кайрылууңузду кабыл алдык. Өзүңүз көзөмөл кылып жаткандан кийин жакшы эле иштесе керек. Абдан сонун, жагымдуу жаңылыкты угуу кандай сонун. Президентибиз буйруса колдон келишинче аракет кылып жатат. Насия карапайым дыйкандарга берилип жатабы деги. Биздин улуу урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ишкерлерге да көңүл бурсаңыз, сизге эл разы. Дыйкандарга насия бергенге жараша айыл чарба даарысынын баасындагы карап көзөмөлдөп койсоңор, дыйкандарга дагы жеңилдик болмок, 2000 сомдон 3000 сомго чейин болуп жатат. Аларда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунун Кадамжай районунда жашаган азгамсыз болгон 50 үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндөгү гранттарды тапшырганы айтылып, интернет тармагындагы жагымдуу жаңылык айланды. Белгилей кетсек, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы социалдык жактан аяр категориядагы 100 үй бүлөгө жардам көрсөтүү максатында инновациялык пилоттук долбоорду ишке киргизген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдиргендей, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 2 эсеге жогорулатылды. 2021 жылдын 1 октябрында жана ушул жылдын январынан тарта айрым жөлөк пулдар 200%-га көбөйтүлдү. Бул боюнча анда интернет тармагында кандай пикирлер айтылып жатат, алдыда кененирээк токтололу. Жети облуска бирдей берилбейби? Баткенде эле экенби? Баткенди Кыргызстандын эң өнүккөн аймагы кылыш керек. Мурда мындай бөлүнгөн акчалар элге жетпесе керек эле. Атка минерлердин чөнтөгүнө кетчү да, азыр аябай жакшы болуп жатат. Баары ачык. Баткенди түшүнөбүз. Чек арада ызы чуу болсо эле карапайым эл ары көчүп, бери көчүп кыйналышат. Жардам бериш керек. Чек арадагы жашаган мекендештерге жашаган үчүн акча төлөсө жакшы болмок. Баткенге өзгөчө макам берилген. Ошондуктан элин колдоо үчүн берилип жатат. Башка областтарда деле жардамдар берилип жатат го. Сабыр, шүгүр кылып жашаганды үйрөнөлү туугандар. Баткен эли көп кыйналды. Жакшылыктарга иштетишсин. Башка облустарга да эми берилет буйруса, сабырдуу болгула. Баткенден башка жакта жакыр жашаган үй бүлө жок бекен деп аябай көбү оюн билдириптир. Баткен облусту чек арага жакын кооптуу аймак. Акыркы кырдаалдардан кийин көбү кыйналып калышты. Түшүнсөк болот. Көч бара-бара түзүлөт. Буйруса мунусунда Баткенди карашса, эмкиде башка облуска жардам беришет. Эрегишпей түшүнүү менен мамиле кылсак өнүгүү болот. Жеке оюм. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Москвада Орусиянын Федерациялык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолукту. Кыргыз парламентинин басма-сөз кызматы алар негизинен парламенттер аралык кызматташууну, алакка катыштуу өнүктүрүү жолдорун талкуулаганын билдирди. Андан сырткары жолугушууда миграция тармагындагы кызматташуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Талант Мамытов Орусиядагы кыргызстандыктардын укугунун абалын жакшыртуу маселесине токтолуп, Валентина Матвиенкодан Кыргызстандын жарандарынын айрым категориясында
категорияларын кара тизмеден чыгаруу боюнча тиешелүү чараларды көрүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Валентина Матвиенко кыргыз тараптын миграция жаатындагы тынчсыздануусун эске алып, бул багыттагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча биргелешкен иштерди улантууну сунуштады деп айтылат маалыматта. Бул маалымат интернетте ар кандай пикирлерди жаратты. Кана эми депорт чорный болгондор чыкса, Кыргызстанга эң чоң пайдасы ошол болот эле. Сразу жөнөйт элек го. Ушунча келгенден кийин депутаттар чечкиндүү сүйлөшүп кеткилечи. Кыргыз мигранттарга тийишпесин. Регистрация менен эле тынч иштеп кетели. Жыргаганыбыздан Россияда жүргөн жокпуз да. Кыргызстанда жумуш орун көп болсо, айлык акы жогору болсо, эч келбейт элек. Бөтөн элге жерге. Жеңилдиктерди чечкиндүү чечип, Россия Федерациясынын мигранттарга киргизген чечимин жокко чыгаргыла закондорун. Жок дегенде өз элиңерге ушул жакшылыкты кылгылачы. Депортация дагы жоюлса, же кирип калгандарды чыгарса жакшы болмок. Себеби айылда жумуш жок. Бир жагынан тойлор тойгузду чынын айтканда. Барбай койсоң дагы болбойт экен. Ошол жаңы законуна көбүрөөк токтолсо болмок да. Ар бир 3 айда медосмотр, по-моему, жөн эле баш оору. Өзбектер 3 айда бир регистрация, бизге 3 айда бир медосмотр придумали. Кара тизмеден чыгарсаңар сонун болмок, барып иштеп келмекпиз дагы. Бирок Москвада деле жыргаган эч ким жок, баары кымбаттап, еще жаңы закон. Медициналык кароону жок кылып беришсе жакшы болот эле. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Орусия 74 000 кыргызстандык жаранды кара тизмеге киргизип кирүүгө тыюу салганын билдирген. Орусияда расмий эсепке ылайык 700 000 кыргызстандык жаран иштеп жүрөт, ал эми бейрасмий булактарда алардын саны 1 миллиондон ашат. Ошондой эле интернетте дагы бир талкуу жараткан маалымат тарады. Ал Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 21 февралда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында Луганск жана Донецк элдик республикасын эгемендүү өлкө катары таануу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу орус маалымат каражаттары билдирди. Маалыматка ылайык Россиянын бул чечимин Беларусь, Түштүк Осетия, Абхазия сыяктуу өлкөлөр колдой турганын билдирди. Ал эми Европа өлкөлөрү жана АКШ, НАТО жана Бириккен Улуттар уюму Россия Федерациясынын бул чечимин кескинсин калып катаал санкцияларды киргизилерин билдиришти. Мындай маалымат интернет тармагынын колдонуучуларында ар кандай пикирлерди жаратып, эң негизгиси дүйнөдө тынычтык болуп, Россия, Украина көптөн бери чечилбей келаткан маселелерин сүйлөшүү жана тынычтык жолу менен чечип алышса экен деген тилектерин жазышууда. Биз интернет айдыңында кызуу талкууланып жаткан маалыматтарга токтолуп жатабыз. Алдыда мына ушул соц тармактарда сүрөт жарыяланып, ал кызуу талкууга жем таштады. Айтсак, Бишкекте Борбордук шайлоо комиссиясы менен 1 май райондук администрациясы жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлер менен жергиликтүү тургундардын жолуктуруусун уюштурган. Бирок жолугушууга бир адам келген. Дал ушул сүрөттө көрүп турганыңыздай интернет тармагында ар кандай пикирлерди жаратты. Анда комментарийлерге кезек берели. Жаңылык деп ушуну айтса болот. Эң мыкты, туура чечим кылышыптыр эл. Бардык шайлоолордо ушундай кылыш керек өзү. Ошондо ошол талапкерлер элди сыйлай билишет. Молодец, ушинтип келбей коюш керек өзү. Ал деле ошол жердин охранниги эле болуш керек. Бекер отурбай кирип коеюн деп киргендир. Дагы жакшы бирөө барыптыр. Адашып барып калган го. Мага кызык болуп жатат, ошол бир адамга да өздөрүнүн позицияларын айтты бекен, же кетип калышты бекен. Ушундай кылышыбыз керек болуп калды өзү. Кандидат ким болду экен, мына депутаттарга ишеним болбой калганын көрсөтөт. Биз жогоруда интернетте эмне кеп болуп жаткан маалыматтардан кыскача токтолдук. Ар убак жаңы жагымдуу, жакшы маалыматтар айтылсын деген тилек менен программанын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Кийинки эфирге чейин коштошом. Амандыкта көрүшөлү.